Анжиян көтөрүлүшү Фергана өрөөнүндө кыргыз өзбек калкынын Орусия падышачылыгынын Орто Азиядагы отор саясатына жана феодалдык эзүүсүнө каршы багытталган улуттук боштондук кыймылы. Ал 1898 жылы башталганы тарыхта белгилүү. Көтөрүлүштүн чыгышына орус падышачылыгынын орусташтыруу саясатынын күчөшү, өкмөт салыгынын оордугу, кыргыз өзбек дыйкандарынын кунардуу жерлерин тартып алышы себеп болгон. Адатта тарыхый бұл окуянын чыгыш себептерине келгенде советтик учурда көпчүлүк мезгилдерде бұл окуянын чыгышын айрым учурларда бир революциялык жагдайларын изилдеген болсо, кээ бир учурларда аны бир диний негиздеги көтөрүлүш реакциялуу жыйынтыктары менен болгон көтөрүлүш катарында мындай каралганда. Албетте, ал учурдагы идеологияга жараша бул Анжиян көтөрүлүшүнүн көп жактары ачууга мүмкүн болгон эмес. Себеби дегенде ошол учурдагы ар кандай идеологиялык талаптар ага мындай жол берген эмес. Бул Анжиян көтөрүлүшү негизинен 1898 жылдын май айында болуп өткөн. Бул көтөрүлүштүн алгач орус бийликтери тарабынан аталышы Фергана өрөөнүндөгү Ферганадагы башаламандыктар деген ат менен аталышта чыгарылган. Кийин анан бул ошол Түркүстан крайынын Фергана областынын Анжиян уездинде болгондугу үчүн ал тарыхта Анжиян көтөрүлүшү деп аталып калган. Ошол эле учурда ошол учурдагы колониялык бийликтин айрым өкүлдөрү дагы бул көтөрүлүштү Фергана көтөрүлүшү деп атоо жөнүндө мындай өздөрүнүн ойлорун билдиришкен. Негизинен бул Анжиян көтөрүлүшү өзү кыска мөөнөттө болуп, Анжияндагы аскер гарнизонуна ийгиликсиз кол салуу менен ишке ашкандыгына карабастан, бул жалпы орус падышачылыгынын, падыша өкмөтүнүн Түркүстандагы колониялык саясатына өзүнүн тийгизген орду менен айырмаланып турат. Кыймылдын демилгечилери негизинен Көк Арт өрөөнүндөгү чебил болуш баштаган кыргыздар болгондугу тарыхта айтылып келет. Алар 1895 жылы алгачкы жыйын уюштуруп, көтөрүлүшкө жетекчилик кылууну 45 жаштагы Мухаммед Али Халиф, Мухаммед Сабыр Суфиев, Мадали Шенге сунуш кылышат. Ал Фергана өрөөнүнө кеңири таанылган 1887 жылы Меккеге барып ажы болуп келген эшен эле. Жалпыга маалым, Фергана өрөөнү 1876 жылга чейин Кокон хандыгынын курамында болуп келген. Эң акыркы Түркүстан аймагындагы аймак болуп, падыша өкмөтүнө каратылган бул Кокон хандыгы болуп саналат. Жана ал жайгашкан аймак Фергана өрөөнү деп айтсак болот да. Негизинен 1876 жылдан баштап Фергана өрөөнүндө колониялык бийликтин орнотулушу мындай жүзөгө аша баштаган. Мына ошол мезгилдерде эле бул 1876 жылдан кийин деле Кокон хандыгын кайра калыбына келтирүү боюнча кыймылдар болуп өткөн. Чоң кичине мындай күрөштөр болгондугу бизге белгилүү. Албетте, бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айтсак болот. Себеби дегенде тарыхта кулаган бийликти кайра калыбына келтирүү боюнча бир топ мисалдар бар. Негизинен 1876 жылдан 1883-85 жылдарга чейин бир канча чоң кичине элдик чыгуулар болуп өткөн. Алардын катарында Жетим хандардын көтөрүлүшү, Дербиш хандын көтөрүлүшү, Сабыр хандын көтөрүлүшү деген көтөрүлүштөр болгон. Бирок бул падыша өкмөтү тарабынан мындай тез эле басылып калган. Алардын катарында мына 1873 жылдагы Кокон хандыгына каршы элдик күрөштүн жетекчилеринин бири болгон Мамыр Мерген уулунун тагдыры дагы ошол кийинки жетим хандардын тагдыры менен көтөрүлүшү менен байланышып аянычтуу аяктагандыгы бизге белгилүү. Бул дагы ошол
падыша бийлигинин алгачкы жылдарына туура келет. Эми биринчи кезекте Анжан көтөрүлүшү эмне себептен чыкты деген мындай мыйзамдуу суроо туулат. Фергана өрөөнү бул падыша бийликтеринин өкүлдөрү тарабынан эң тынчы жок элементтерге бай аймак болуп эсептелген. Себеби дегенде бул жерде Кокон хандыгынан бери келе жаткан мындай бир кандай деп айтсак болот, бийликке каршы күрөштөр көп болгондо мына ошол кайсы бир деңгээлде падышачылык мезгилде дагы улантылган. Ошол себептен орус бийликтери Фергана өрөөнүн ушундайча мындай атап коюшкан. Бул биринчи кезекте 1886 жылдагы Түркстанды башкаруу жөнүндөгү жобого ылайык бүт жер мамлекеттики деп таанылган. Албетте Фергана өрөөнүндө отурукташкан жана мындай көчмөн жамааттар жашагандыгы белгилүү Тээ Байыртадан бери. Бул мына биздин изилдөөлөрүбүздө ушул ойду белгилеп келебиз. Тээ Байыртадан бери ушул көчмөн жана отурукташкан элдер өзүнүн ферганалык мындай алгоолошуп же болбосо жанаша жашоонун ферганалык вариантын калыптандырган. Бул жобо 1886 жылдагы Түркстанды башкаруу жөнүндөгү жобо ошол эки жамааттын өкүлдөрүнө тең аябай катуу тийген. Жер мамлекеттики деп жарыяланып, көчмөндөрдүн баягы жер сууга болгон менчиктери, мындай укуктары чектелип калган. Ошондой эле билесиздер, белгилүү бул Кокон хандыгынын учурунда вакуфтук жерлер деген болгон, бул диний жерлер. Мына ушул жерлер дагы мамлекеттин карамагына өткөн. Бул кайсы бир деңгээлде дин жамааттарындагы өкүлдөрүн мындай ойлонтууга түрткөн да. 1898 жылдын буг айынын 17-синде кечинде миңдөбөгө кыргыз, өзбек жана кыпчактан 2000 чамалуу адам чогулуп, алар Мадали жана Дөөлөс уурусунан чыккан молдо кыргыз Зиябидин Максымдын жетекчилиги менен 2 ротадан турган Анжан гарнизонуна кол салат. Падыша аскерлери бир аз гана жоготууга учурап, көтөрүлүш ырайымсыздык менен басылган. Ушул жерден белгилеп коюшубуз керек, падыша өкмөтүнүн Түркістандагы колониялык саясатынын өзүнүн принциптери болгон. Ал принциптер кайсылар болчу? Биринчиден бул алгач башталганда орусташуу деген принцип болгон, абрусения деген. Кийинчерээк аны русификация же болбосо орусташтыруу деген принципке өткөн. Экинчиси бул акырындуулук. Башкача айтканда, ошол Түркістандын анын ичинде Фергана өрөөнүндөгү кандайдыр бир иш-чара болбосун, бардыгы акырындуулук менен, эволюциялык процесс менен өнүгүш керек эле. Жана ошону эле толуктоп турган этаптуулук принциби болгондо. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, падыша өкмөтүнүн Түркістан элдерине, мусулман калктарына карата принцип веротерпимости деп айтылат. Башкача айтканда, бул диний көтөрөмдүүлүк саясатын жүргүзгөн. Башкача айтканда, ушул жергиликтүү элдин диний ишенимдерине эч кандай бир зыян келтирбестен, анын салттарын бузбастан, башкача айтканда диний таңылоо болгон эмес да. Мына ушул жагын белгилеп коюшубуз керек. Ошого карабастан айрым чектөөлөр болгон. Бул кайсы бир деңгээлде дин жамааттарынын нааразычылыктарын дагы пайда кылган. Көчмөндөрдүн негизги нааразычылыктары бул жер суу жайыт, жайлоо пайдалануудан келип чыккан. Мына ошол себептен ушул Фергана өрөөнүнүн Көк Арт өрөөнүндө мындай нааразычылыктар аябай курч болгон. Себеби дегенде падышачылыктын бул көчүрүү саясаты Россиянын борбордук губернияларындагы ачкачылыктан, жер жетишпестиктен улам мындай бир толкун сымал өнүгүп турган. Мына ошондо Сибирди өздөштүрүп бүткөндөн кийин падыша өкмөтүнүн көңүлү Түркістанга бурулган. Жана Фергана өрөөнү ошол орус дыйкандарын алгачкы кабыл алуучулардан болгондугу мындай маалымда. Ошондуктан
жер маселеси ушул жашоосун баягы жайлоо кыштоосуз мындай элестете албаган элеттиктерге аябай оор болгон. Мына нааразычылыктардын булагы ушул болгон. Мындан сырткары падышачылыктын өзүнүн расмий салыктары болгон. Эми Кокон хандыгында деле мына салыктын бир топ түрлөрү болгон. Ошого байланыштуу Фергананын калкы айрым учурларда ошол Кокон хандыгынын алык-салык саясатына мындай каршы чыгып тургандыктары белгилүү. Мына 1873-76 жылдардагы жалпы ферганалык элдик кыймыл деле негизги себептеринин бири мына ушул болгон. Ага салыштырмалуу колониялык бийликтин тушунда мындайча айтканда алык-салыктар, жер салык иштери бүт бардыгы мыйзамдаштырылган. Бирок ошого карабастан мындай карапайым элге салык менен катар бир топ милдеткорлуктарды дагы аткарууга мындай милдеттүү болушканда, ушул жагдайлар элди нааразычылыкка кылып, натыйжада мындай баягы көтөрүлүшкө жетекчи издөө же болбосо ошондой адамды табуу максатында ошол учурда бүт Фергана өрөөнүнө кыргыз, өзбек, тажик калктарынын арасында кадыр баркы ашып, аброю артып турган ийик жешен деп айтылат кыргыз элинде. Бул Мухаммед Сабыр Калпа Сопуев деген инсан мына ушуга кайрылышкан. Аны өзбек, тажик элдеринде дук жешен деп коюшкан. Дукчи деген бул тажик тилинде ийик дегенди билдирет деп жүрүшөт. Бирок бул дук жешен өзү сопучулуктун Накшибандиянын өкүлү болгондуктан аларга мүнөздүү мындай бир ар бири баягы атадан балага кесип кылып калган, анын аталары ушул ийик, бешик жасоо менен алектенген деген мындай көз караштар бар. Айрым булактарда аны ошол баягы сопучулуктун ритуалдарына жараша ийиктей тегеренип бийлегендиги үчүн дагы ийикчи эшен деп айтылып калган деп жүрөт. Кыргыз элинде бул ак эшен же болбосо ийикчи эшен деп айтылган. Көтөрүлүшкө Ош, Анжиян, Маргалаң, Наманган уездеринин калкы да жигердүү катышкан. Суусамыр болушундагы Кетмен төбө өрөөнүндө да Анжиян көтөрүлүшүнө кошулууну көздөшүп, эл чогула баштаган. Алардын башында Шадыбек Шергазы уулу турган. Буларга каршы 100дөн ашуун куралдуу аскерлерден турган кошун жиберилип, алар Шадыбек баштаган 50дөн ашуун адамды Наманганга айдап келишкен. Шадыбек Шергазы уулу өмүр бою сүргүнгө айдалган. Жер суу маселесине, колониялык саясатка нааразы болгон көк арттык топ кайрылган. Алардын башында ошол учурда орус бийлигине кызмат кылган. Бирок ошол 80-90 жылдардан баштап падыша өкмөтү өзүнүн бийлигин калыбына келтиргенден кийин аларды мындай тарыхый аренадан кетиргендери болгондо, анын арасында мына Курманжандатка энебиз дагы ошондой тагдырга туш болгондугун маалым. Алардын бири ушул чыйбыл болуш болгон, бирок дук жешен ушул көчмөндөрдүн мындай сунушун дароо эле кабыл алып, көтөрүлүштү баштоо жөнүндөгү чечимди кабыл алган эмес. Бир 2-3 жыл аралыгында негизинен Анжиян көтөрүлүшүнө даяргерчилик иштери жүргөн. Ал даяргерчилик иштерин, даярдык иштерин ошол Кокон хандыгында мурда казына башчы болуп иштеген теги ноокаттык Төлө суруусунан болгон Зиябидин Максым башында турган. Бекер жеринен аны орус бийликтери көтөрүлүштүн жаны деп аташкан эмес да. Мына ошондон улам Анжиян көтөрүлүшү дароо эле бир Анжияндагы аскер бөлүгүнө кол салуу менен аяктаган деген пикирден алыс болушубуз керек. Бул 2 жыл аралыгында көтөрүлүштүн тактикалык, стратегиялык пландары түзүлгөн. Ал боюнча ушул аскер гарнизондору жайгашкан шаарларга кол салуу мындай пландаштырылып, алдын ала ага жоопкер адамдар бекитилген. Бул боюнча мына Ошту алуу ноокаттык Өмүрбек
тарихи булактарды Умарбек датка деп жүрөт. Өмүрбек даткага табышталган болсо, Маргаланды алуу Идаяткан Төрө деген инсанга берилген. Ал эми Когарттын атрабындагы баягы бул жерде эми казак орустар ат өргүтүп келген учурлары көп болгон. Мына ошолорду колго алуу Когарттык чыйбыл болушка дайындалганда, ал эми Анжандын өзүнө аскер бөлүгүнө кол салуу бул ошол Дукчешендин жетекчилигине берилген. Бирок бизде Аламандын психологиясы деген түшүнүк бар. Бул башкача айтканда психология талпы деген. Мына ошол жагдай чоң роль ойноп, баягы көтөрүлүштүн планын бүт бардыгы мындай бузду деп айтсак болот. Анжиян көтөрүлүшүнүн ырайымсыз басылышы Кыргызстандын түштүгүндө жана Орто Азиядагы улуттук боштондук күрөшүнүн күчөшүнө түрткү берген.